Салам достор. Бүгүн 6-июнь. Мен жанында отурган мен кошунам Гүлкайыр, анан Гүлкайырдын кызы Мадина. Бул Гүлкайыр экөөбүз кантип таанышып калдык? Ушул кызынын айынан экөөбүз таанышып калдык. Себеби бул кыз аябай ооруп, мага укол сайып бериңиз деп мага келгенде мен ошондо укол сайып жүрүп, анан кызы ошол убакта аябай кызы арык болчу. Аябай арык болчу. Анан могу детскийди мен айтканмын, ушул детскийди бербейсиңби деп, анан детскийди кызына бере баштады. Бул кызынан башка дагы 2 чоң кызына берди. Могу Элефти Гүлкайыр өзү ичип аябай жакшы результаттарды алышып атат. Азыр дагы эле ичип атат. Гүлкайыр, кандай результат алып атасыңар? Ошол менен бөлүшүп кетсең менен. Assalamu alaikum. Катыраак. Бұл элевсебиз жакшы результат алдыбыз, дагы эле ичип атабыз. Результатыбыз жакшы. Ашказан ооруйт эле, ашказан оорубай калды. Геморрой бар болчу, төрөттөн кийин баардык аялдарда болот. Айыкты. Кызым аппетити жок болчу, температурасы көтөрүлүп, суутри болуп калчу. Азыр суутри болчу. Тез ооруй эле. Баттан ошо тиш чыкканда эле ошо суутри болуп калчу. 2-3 жолу скорыйны чакырдык. Азыр чакырбай калдык. Элексебиз ичкенден кийин суутри болгон жок. Чоң уулумдун ичи катчу, аппетити жок эле. Ошо элексебиз аябай жакты. Уулума дагы, чоң кызыма, кичине кызыма эскертип турушат. Апа, элексегиле ичели деп. Тиштер аябай тез чыгып кетти. Тиши чыкканда дагы бир тиши чыкпай, 4 катар чыкты. Анан ичи катта калды. Абалда чыкты тиши. Аябай жакшы. Сизге ыраазычылыгымды айтам. Алла ыраазы болсун. Дагы кошумчалап кетели. Анан чоң баласынын ичи катат эле. Чоң баланын ичи катпай калды. Анан ошол убакта мына кызы ушунчалык арык болчу да. Арык болчу, анан кийин эле муну бергенден кийин эле тез эле канчадан кийин басты деп мага чалып калды да. Динара эже, сүйүүнчү бериңиз. Мен кызым басты деп ошентти да. Анан кийин чын айтсам мен ишенгеним жок да. Кантип эле басты деп мен ишенгеним жок да. Анан видеосун жөнөттү. Чындап эле басты десем, анан видеосун тартып жөнөттү да. Деди, анан чындап эле басты. Ошо мына азыр анча толуп, басып, азыр чуркап жүрөт, кызың. Ошо мына көрдүңүздөрбү ушул капсуланын чуудалыгын. Ошондуктан сиздер дагы эгерде балдарым оорубасын десеңиздер, ушул капсуланы бериңиздер. Мананы бериңиздер балдарыңыздарга. Муну өзүңүздөр ичиңиздер, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар.